Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылды. Тийиштүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койду. Расмий маалыматта Камчыбек Ташиевке бул наам жана Ак Шумкар ордени өлкөгө сиңирген өзгөчө эмгеги үчүн берилгени айтылган. Камчыбек Ташиев УКМКга келгенден тарта уюшкан кылмыштуу топтор жана коррупцияга каршы күрөштү колго алды. Жогорку бийликтегилерден жеке ишкерлерге чейин мыйзамсыз аракеттенгендерге өлкөдө орун жок экенин көрсөтүп, кыска убакытта абалды жөнгө сала алды. Уюшкан кылмыштуулук топту башчысымын. Мен смотрящиймин, мен положенецмин, мен вор законмун деген болбош керек, болбойт да. Жалап тыптый кылып жок кылабыз. Камчыбек Кыдыршаевич бул кызматка келгенден бери канча коррупциялык схемаларды ачты. Адамдардын аттарын тайманбай атады. Алардын кетирилген зыяндарын төктүрдү, калыбына алдырып келди. Максат эптеп эле ушундай кылмыш кылыпсың деп алып келип бир клетканын ар жагына өткөрүү эмес, ошол келтирилген зыянды калыбына келтирүүнү кошо чечти. Ал эми чек ара маселесиндеги байма-бай чыгып турган чыр-чатактарда Ташиевдин абалды жөнгө салууда салымы зор. Жерибиздин бир карыш жерин бирөөгө бербейбиз. Жана бизге бирөөнүн жеринин кереги дагы жок. Өзүбүздүн жерибизди жакшынакай кылып тактап, дурустап алсак, ошол болот. Чек ара маселесинде көп иштерди аткарылып атат. Бир топ чек ара маселеси чечилип, мисалы үчүн Өзбекстан менен бүгүнкү күндө талаш тартыш жок. Ал эми Тажикстан менен болсо бир топ маселелер чечилип, баягы тынчтык жол менен чечүү жолуна түштү да. Бул жерде албетте анын сөз эмгеги бар. Камчыбек Ташиев ош окуясында улут аралык касташууну жөнгө салууда аракети зор. Ал июнь коогалаңында куралчан топтор менен сүйлөшүү жолу аркылуу абалды тынчыткан. 2010-жылкы элдерди эки элдин ортосунда кагылышуу башталып, түндүк түштүк маселеси көтөрүлүп, ошол жерден көптөгөн адамдардын өлүмүн сактап калганда өзү жекече чечим кабыл алып, ошол элдин алдына барып, ошолордон бир мындай токтотууга аракет кылып, эки жаатты тең басканда эч кимдин тайманмастык кылып. Мен ошол эмгек үчүн бул ишин батыр деп айта алар элем да. Ташиев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагалык кызматын аркалагандан тартып өзгөрүүлөрдү жасай алды. Өлкө коопсуздугун камсыздоодо кызматкерлерге жакшы шарттар түзүлдү. Аларга турак жайлар салынып, УКМКнын аймактардагы имараттары жана материалдык техникалык базалары жаңыланды. Кыска мүнөттүн үстүндө бардык облустарда, райондордо зданиялар курулду. Отура турган. Андан тышкары үй жай курулду. Мына жакында да тапшырылды го. Мен ойлойм, бул өздүк курамды үчүн жанталашкан адам болуш керек деп ойлойм мен. Мындай кишилер аз болот да. Бул туура иштеп, жанталашып мамлекет үчүн жашаган эмгек болуш керек. Мына Жалал Абадта бир парк куруп койду. Ташиев кызматка келгенге чейин да азыр да муктаж инсандарга дайым жардамын аябайт. Элеттеги баатыр энелерди сыйлап, колунда жок жарандарга турак жай салып, элдин батасына арзып келет. Бизге окшогон эжекелерин ушундай кандай десем, майрамдарын белгилеп, алардын мисалы колунда жок энелерге жардам берип, оорукчандарга, үйү жокторго үйүнө чейин салып берген учурлар аябай жакшы болду. Айта кетсек, Кыргыз Республикасынын баатыры жогорку даражадагы наам, ал 1996-жылы 16 апрелде кабыл алынып, мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө мыйзамынын негизинде түзүлгөн. Ага ылайык наам ыйгаруу жобосу иштелип чыккан. Аталган наам менен мамлекет жана эл алдында өзгөчө эмгек сиңирген, өлкө эркиндигин жана эгемендигин сактоого баатырдык, эрдик кылган жарандар сыйланат. Кыргыз Республикасынын баатыры жогорку даражадагы наамы президент тарабынан бир жолу гана ыйгарылат. Сыйлыкка татыган адамга Ак Шумкар ордени берилет. Анара Мамбеткадырова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.